28-29 апрелде тажиктер тарабынан болгон окуяда Лейлек районундагы Максат орто мектеби өрттөлүп талкаланган. Максат орто мектеби мамлекет тарабынан 225 орундуу болуп, 2015 жылы бүткөрүлүп ишке берилген. 20 мугалим, 11 тех кызматкерлер эмгектенип келет. Азыркы учурда мектеп калыбына келтирилип, жаңы окуу жылына даярданып турган учур. Көптү көрсө көл болот дегендей, көйгөйдү чечүү үчүн мектептин калыбына келишине көмөктөшкөндөр кем эмес. Кудайга шүкүр, мектебибиз дагы болуп жатат, мектебибизге дагы элдер келип, салымын кошуп, жардам берип турат. Ата-энелер келип кол кагыш кылып жатат, жардам берип жатат. Өздөрү келе албаса да балдарын жөнөтүп, жардам берип жатат. Мына стол парталарды курушуп, актай турган жерлерин акташып, жардам берип атат бизге. Нурстрой тарабынан мектеп кайрадан калыбына келтирилди. Максат орто мектебине жардам берген демөөрчүлөр. Иттифак уйгур коомдук тарабынан парта отургуч доскалар берилди. Толеранттуулук фонду тарабынан мектептин ичин толтурууга жардам берилди. Москва Лейлек коому тарабынан ашканага жетерлик идиш аяктар берилди. Баткен областындагы Финка банк тарабынан сыртта эс алып отурганга отургучтарды беришти. Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмүнүн жана мугалимдер жамаатынын атынан компьютерлер берилди. Батыма Хамидинованын демилгеси менен Москвадагы мигранттар тарабынан 1-4 класстардын китептерин алып келишти. Каргашалуу окуядан кийин мектебибиз бүт кыйрап ушундай бир жаман абалга келгениде мектеп өзү жалпы эле здание 43 миллионго тургузулган бул мектеп. Анан муну эсептеп көрүп, комиссиялар МЧС 17 миллион ущерб болгон, ошолордун баардыгын басына этти, жайына койду. Буюрса быйылгы 2021-22 окуу жылга мектебибиз даяр. Биз күтүп аткан 208 окуучу келиш керек. Мен оюмча 220га жетет деймин. Себеби максатта көпчүлүгү күздө жашап, үйү чала бүткөндөр, кышында да анын башка өздөрүнүн айылдарына кетет кээ бирлери. Бизде баягы окуучунун саны кичине өзгөрүп турат. Гүлбарчын Амирова, Тайыр Исманалиев, Салам Медиа, Баткен.